Ассаламу алейкум, урматтуу күйөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Нооруз турнири качан жана каякта өтөт? Билет баасы канча болот? Кайсы командалар катышат? Ынтымак менен достуктун аттары белгилүү болду. Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрү боюнча Нооруз 2025 республикалык турнир 12-21 март аралыгында Чүй облусунун Баяны Антоновка айылындагы Ак Кула ат майданында өтөт. Оюндар 12 мартта башталып, 21 мартта аяктайт. Учурда командаларды каттоо токтотулуп, рейтинг боюнча лигаларга бөлүштүрүлдү. Жогорку лигада Ынтымак, Сары Өзөн, Достук, Намыс, Алтын Альянс, Мурас, Ак Суу, Кара Балта, Ак Илберс, Кара Кулжа, Казарман жана Толук командалары болуп, жалпы 12 команда күч сынашат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошондой эле биринчи лигада дагы 12 команда ойнойт. Фавориттерден Бакай Ата, Четинде, Бүркүт, Бийиктик, Шахтер клубтары бар. Ошондой эле экинчи лигада Нооруз турниринде 8 команда катышууга арызын тапшырды. Жогорку лигадагы 12 команда рейтингге жараша 3 команда болуп 4 топко бөлүнөт. Жыйынтыгында тайпада 1 команда 2 оюн өткөрөт. Тайпалардын жеңүүчүлөрү А жана Б, ошондой эле С менен Д жарым финалдын жуптарын аныктайт. Алардын жеңүүчүлөрү финалда кезигилет. Жарым финалга чыккан командалар 2 атын алмаштырууга уруксат берилет. Жогорку жана биринчи лиганын командалары 100 000, ал эми экинчи лиганын командалары 50 000 федерацияга депозит төлөшөт. Жогорку лигада 11-12 орунда алган командалар биринчи лигага түшсө, ал эми биринчи лиганын финалчылары кайрадан жогорку лигада ойношот. Ошондой эле биринчи лигада акыркы 2 команда экинчи лигага түшсө, ал жактан финалисттер өйдөнкү лигага көтөрүлөт. Ал эми бул оюндарга билет баасы 300 сом болоорун айтып жатышат. Жогорку лигадагы Ынтымак менен Достуктун толук курамы жана аттары белгилүү болду. Кайсы команданын аттары күчтүү экендигин байкап көрүңүздөр. Ынтымактын толук курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Жоки Орозбаев, минген аргамагы Мустанг. Экинчи Дастан Сагынбек уулу, Ак Ниет. Үчүнчү Нооруз Ратбек уулу, адаттагыдай Аватар. Төртүнчү Тойчу Коргонбаев, Лимон менен. Эрлан Төлөбеков, Тумар. Эрсултан Айдархан уулу, Картеш менен оюн көрсөтөт. Жетинчи Кушчубай Илис уулу, Байторо. 8-нчи Нурлан Узеев, Ак Кула. 9-нчу Айдархан Анарбеков, Точка. 10-нчу Нуржан Мерисбек уулу, минген аргымагы Халиф. Бул мурунку үстүлүк кара аргымагы. 11-нчи Майрамбек Рыспеков, Азия. 12-нчи Өмүрбек Эсен уулу, Рокки. Команда жетекчиси Адлет Назаров. Башкаруучусу Жойко Орозбаев, сайыпкери Эсенжол Кудайбергенов. Достуктун курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Кыяс Ниязов, минген аргымагы Датка. Экинчи Кубаныч Султан уулу, минген аргымагы Суусамар. Үчүнчү Бексултан Абдыкалил уулу, Ак Бура менен ойнойт. Төртүнчү Таштемир Байлыбашев, Нурзаман. 5-нчи Фархат Бешекеев, минген аргымагы Салах. 6-нчы Нурдин Болотбеков, Комбат менен ойнойт. 7-нчи Рустам Тыналиев, Комсомол. 8-нчи Сыймык Насырымбеков, минген аргымагы Көк Жаңгак. 9-нчу Эмирлан Жеңишбеков, Ичке Суу. 10-нчу Манас Ниязов, Солдат аттуу аргымак менен оюн көрсөтөөрү белгилүү болду. 11-нчи Исхак Бекболот уулу, минген аргымагы Трон. 12-нчи Ильяс Исаков, минген аргымагы Асман. Сары Өзөн күйөрмандары үчүн жакшы жаңылык. Сары Өзөндүн курамына Аскат Аскаров кошулду. Толук курам төмөндөгүдөй. Сейитбек Анарбек уулу, Сары Өзөн. 2-нчи Айбек Иманалиев, Арашан. 3-нчү Ержан Тургунбаев, Крас. 4-нчү Азат Насыпбеков, Карышкыр. 5-нчи Адлет Адисбек уулу, Байтик. 6-нчы Алын Азаров, Мырза Тору. 7-нчи Байсал Кайырбеков, Тайтору. 8-нчи Улан Насакеев, Император. 9-нчу Асхат Аскаров, Эртайлак. 10-нчу Темир Молдокулов, Шторм. 11-нчи Байыш Акылбеков, Гүлсары. 12-нчи Рустам Малашенко.